Декабрдын 30-unda чыккан, 31-inde жаңы жыл болуп калды, чыккан эмес. Ошондон бери чыга элек. Отуз жаңы жыл болуп калды, чыккан эмес. Ошондон бери чыга элек. Ал көбүрөөк баш керек эле, баса албай атпайм. Үйдө баскандан 5 бала элем. Эми кээ бирөөлөрдүн ден соолугу жакшылар демете алат. Мен жанагы отдышка болот го, кислороддун аппараты менен дем алуудан. Бир чакырганың жөн эле анализ үчүн эле чакырып койгонуң мисалы бир анализге 600 сом көбүрөөк алат. 2 жолу чакырсаң 1000 сомдон ашып кетет. А кортексти кайра аппарат менен келип диагноз кылган үчүн 7000 сом алып атат. Арга жок, ден соолук керек. Мага жашоо керек. Балдарга, башкаларга менин зарылчылыгым бар. Мына 2 кишини скорый менен алып кетти. Өздөрү чылы кошулар жардам бериптир. Ал бiri 6-нчы этажда, биринчи 5-нчы этажда. Багы улгайып калган адамдар, 70-тен ашып 80-дин ортолорунда секингенче барып калгандар. Гараждарды чакыргандан уялат экенсиң. Келеби келбейби, анын ичинде саана тартасың. Мен ойлоп атам, Бишкек лифти менен Бишкек мэриясынын коммуналдык чарба башкарган жетекчиге вице мэрдин бул өзүнүн кандай турмушту көрө билбегендиги, элдин муктаждыгын билбегендиги да. Болбосо мындай ишти жайында жазыш керек эле. Мен эшикке чыксам, мисалдын үстүндө кышкы кийим бар, бери жагы 7-8 килограмм болот. Аны мен аны көтөрүп чыга албайм ал кийим менен. Жеңил чыксам ооруп калам анда.